УКМК тарабынан мурда кармалган трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Азербайжандын расмий органдардын өтүнүчү менен Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Ушул жылдын 22 мартында атайын кызмат Бишкекте трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү болгон Азербайжандын 5 жаранын кармаган. Алар 20 мартта Кыргызстанга келип, өздөрүнүн кылмыштуу таасирин, анын ичинде криминалдык идеологиясын жайылтуу жана күчөтүү максатында өлкөнүн аймагында туруктуу уюшкан кылмыштуу топтордун системасын түзүүнү, ошондой эле эң оор кылмыш буйрутма менен киши өлтүрүүнү пландашкан. Ыкча бийликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган адамдардын чындыгында эле кылмыштуу топторго тиешеси бар экендиги анықталып, алар кыргыз жарандарына коркунуч келтиргендиктен, ошондой эле Азербайжан тараптын өтүнүчү боюнча укук коргоо органдары менен мурда түзүлгөн келишимге ылайык 7 апрелде Манас эл аралык аэропортунун аймагында Азербайжандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди.